Брат. Тилек. Брат, рашнара шығасың? Тилек. Aç eşikte Dilek. Ya. Eşikte aç Dilek. Bol. Ой, geldin be. Ой, эфир сағат қанша болып қалды? Эфир баштап қалды. Бұл эшікті ачып алып боқтайсың да, апай. Апай, да. Эфир баштап жатса. Бияқа тұр, сейчас. Қанша болды сағат? 1 минут. Мына 3 минут өтіп кетті. Ой, 0 қондыр. Дайыма ушындайсың. Өткенде Болды. Камера ішті тұқшайды, аз 1 минут. Өз үнін шығарып ойын. Аздауытта бір су ечі олыншы. Чашы түзеледі? Түп-түс. Баштайлы эфирді бұл. Режиссерлар айтады, камера ішті өттір. Саламатсыздар вы, урматтуу айымдар жана мырзалар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен амандашып, саламдашып жатканыңызга баарыбыз албетте Рина экөөбүз чынында эле кубанычтабыз. Жана дагы бүгүн дагы сиздердин маанайыңыздарды көтөрөйүн деп келип калдык. Сырттагы аба ырайы сиздер менен биргеликте өзгөчө бир күн болот деген ишеничтебиз. Ооба, албетте. Анан Тилек уйкуң бат эле ачылып кетти го. Эми ачылат да. Камералар чет жактан карап турса, бул жактан кулакка көрсө режиссер сүйлөп аткан экен, жана дагы сен дагы сүйлөп аткан экенсиң. Мен да ойготуп аттым, режиссерлар да ойготуп атты. Эчти уктап алыптырсыз. Сыртты уктап алам, себептенде мен уктаганда өзүм сүйлөнөрөм кээде, же болбосо бирөө менен урушуп да кетишим мүмкүн, андыктан атайын уктап койгом. Анда жалпы биздин көрөрмандарыбызга дагы бир ирет кутман таң калайбыз деги эле өзгөчө бүгүнкү күнүбүз дагы күн чыгып аябай сонун болуп атат. Анан келиңиздер бүгүнкү күнүбүздү мындан дагы сонун, кечээ күнкүдөн дагы сонун кылып өткөзөбүз. Анда биз бүгүнкү эфирибизди баштадык. 2 саат бою сиздердин кызматыңыздарда Тилек Жекшенов жана Рина Баймуратова. Бул Жекшенов деп кайра айтат. Тилек Токтогулов. Ой, Токтогулов. Мен эмес, сен уйкуң ачыла элек. Жекшен деген бул мындай эң биринчи жигитиң окшойт, Кошунаңбы? Анда макул, эртең менен Жекшен болоюн, кечинде Токтогулов болоюн. Макул. Албетте достор, биз эфирибизди баштайбыз. Жагымдуу музыкалык чарма кеттик. Ага чейин эми дагы да болсо уйкуңду кандырып. 3 минут бар. 3 мүнөт бар. Кичине уктатчу. Кийинкисинде сууну чачып туруп ойготом мен. Мени билесиз жакшы. Макул. Достор, биз эфирибизди улантабыз. Азыр дагы бизде конокто өзгөчө инсан бар, өз кесибин майын чыгарып, аябай жакшы көргөн инсан. Бүгүн бизде конокто тагыраагы 5-телеканалда. Дал ушул телеканалда баяндоочу жана алып баруучу болуп эмгектенет. Орус жана кыргыз тилдерине главным, кеп ошондо күнөзөк, главный итоги деген аталыштагы жана башка программаларды алып барган инсан бүгүн бизде конокто. Дайыма ошол түнгө чейин иштейт деп да угуп калам кесиптерден. Идинов Нарын Айыпович. Нарын Айып бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Өтірлі мақтап жібердіңдер ғой. Бирок чындыгында мындан да сонун мактоо. Будан да мактайын дегенбиз, бирок жетет деп өзүбүздү иштейт го. Анан сизди бүгүн биз темабызга байланыштырып чакырдык. Ар бир кесип ардактуу деп. Анан сизди баягы кесибиңизди өтө сүйгөн инсан катары таанып билебиз. Анан келиңиз эми жалпы кыргыз эли менен амандашып, саламдашып алсаңыз болот. Таңыңар кут болсын. Аны көп деле сүйлөп кереги жок го. Агай, мынакей алгачкы эле суроо мындай да. Сиз өзүңүз неме боюнча, кесибиңиз боюнча физиксиз. Кесибиңиз боюнча. Анан кийин журналистика жаатына кантип өтүп калдыңыз? Ошол жөнүндө бир кененирээк айтып берсеңиз, токтолуп. Аны эстеш керек. Физик болуп көп физик болуп жүрдүм мен. Дипломду Новосибирскиден университетте академгородокто жазып, кызыл дипломда. Андан кийин МГУга барып, бир жыл МГУда болуп, анан ошол жактан аспирантурага өтүп, академияга анан физик болуп иштеп калгам ошо Москвада, академияда. Чоң академия деп койчу, аны жанагы СССР илимдер академиясы. 11 жыл иштеген экенмин. Анан ошондо Горбачевдун эмеси башталды. Кайра куруусу да, перестройка.
Анан ар ким баягы ошондо тандай баштады турмушту кандай болуш керек. Ага чейин турмуштун баары эле эме болчу да. Минтесиң тигинтесиң деп эле баары армиядагыдай бөлүнүп калган мындай бир чыгармачылыктар жана Мирлан айтып кеткен сыяктуудай чыгармачылык деле бар, а бирок башка турмуштун баары саясат, журналистика деле баары эле баягы бир эмеге калыпка куюп койгондой эле болчу да. Муну бүтөсүң, муну тигинтесиң, анан бияка иштейсиң дегенде мындай эркиндик жок болчу. Милдеттендирип койчу. Милдет сыяктуу болчу. Анан ошо милдетти башынан баштаган адам аягында эмне болоорун билчү да. Эми өсүп отуруп баягы заводдел болосуң, анан директор болосуң деген сыяктуу. Анан ошондо перестройка башталып калганда мен бир гезиттен окуп калдым. Гезиттелиге окуучу эмес элем, анткени ошол маалда Москвадан каяка бир Шатура деген шаарга бараттым го, орто жолдо бир сааттан ашык жол. Анан жолго гезит алып алгам вокзалдан, окуп атып эле карасам жаңы мыйзам чыгыптыр, СССРдин мыйзамы. Анан жанагы маалымат каражаттары боюнча ошондо жазылып, бир жеринен карасам ким болбосун, жөнөкөй эле жаран гезит чыгарса болот деген. Идея. Сизге Кантип деп мен акылга сыйбайт да, кантип ошондой. Аны жанагы партия жазычу эмес беле дегендей болуп да. ЦКдан каттап өтмөйүнчө эч ким анча эмес. Пропаганда атайын ЦКнын ичинде отдел агитации и пропаганды деген бар болчу да. Атайын бүт өлкөнү тейлеген, бүткүл СССРди тейлеген, ЦКда болсо тиги Москвада, Кыргызстанда болсо Кыргызстанда тейлеген. Анан ошол пропагандадан бияка жыла албайсың, тияка жыла албайсың, кичине жылып кетсең эл душман болчусуң да. Анан кантип бул ар бир адам өзүн деп ошентип ойлоп койгон жөн. Анан башка гезиттерди окуп, анан ошол убакта бир жумадан кийинго мен Бишкекке отпускка келдим. Келип анан ал кезде мен спортменде машыкчумун бир топ. Анан ошонун ичинде Сталин, Ригаларга барып жүрчүмүн. Аякта гезиттер көп сатылчу, жанагы жердин алдынан өткөн өтмөктөрдөн. Аны самиздат деп коюшчу. Мисалы үчүн Америкадан чыгып Совет Союзуна келген гезит журналдарды, китептерди тамиздат дейчү. Тамиздат, самиздат да. Аны ошо самиздатты окуп көнүп калганмын, анткени көп барчумун. Москвада эле ошондой көп болчу. Бишкекке келип эки өтмөк бар болчу ал кезде. Сумдун жанында, анан жана филармония жанында башка жок болчу. Барып кирип карасам эчтеме жок. Эч ким эчтеме сатпайт. Андай бир эркин жазылган эмелер жок. Гезиттер. Анан сурадым элден, сурасам, ал эмне деп кайраттан калышат, ушундай кантип болсун деп. Анан ошол отпусктан мен сентябрда барып Москвага, анан анда гезит жасаш керек экен деп аягын эстеп, тиги ар бир адам жасай алат экен. Анан ноябрда гезит чыгардым ошондо. 90-жыл. Орус кыргыз тилинде чыгаргансыз, Аралаш болчу. Ошо менче биринчи жолу аралаш болду окшойт. Анткени ага чейин орусчалар орусча болчу, кыргызчалар кыргызча, эч качан бири-бирине кесилишчү эмес, бири-бирин таанычу эмес, билчү эмес. Ошол мүрөк дегенге, мүрөк дегенге аралаш чыкканда орусча да кыргызча макалалар. Ушундай болуп чыккан. Мүрөк. Мүрөк. Жакшы. Баракелде. Агай, Ринанын Анан алгач биринчи канча тираж менен чыкты эле газета? 1000. 1000 менен. Анан дароо чыгаар замат элдин кабыл алуусу кандай болду? Жаңылык болсо керек ушул учурда. Андай эмес го. Тиражды мен алдым, өз акчама төлөп. Анда дагы бир жөлү бейтаныш адамдар жардам кылды. Ошол кезде мен бир топ белгилүү адамдарга бардым. Аттарын азыратабай эле коеюн, анткени Кыргызстандан аз эле адам Москвада иштечү. Чоң кызматтардагылар бар болчу. Ошолорго барып сурадым да, ушундай жанагы сентябрда мен барып атам, ноябрь ортосунда 3 ай, 2 ай, 3 ай ичинде. 2 ай. Эч ким жардам бербей койду. Анан болбойт экен деп мен эметип да койгом, бир пландарды түзүп, минтип деп ким макала жазат, ким сүрөт тартат дегендерди эметип койгом, бөлүштүрүп, анын баарын жыйыштырып салып, болбойт го деп ишим менен жүрсөм, анан жанагы кайрылуу спорт боюнча китептерди биз ал кезде китеп чыкчу эмес да. Андай китептер жанагы карате боюнча. Анан ошол бир колго бир китеп тийип калды, бир тааныш орус жигит бар болчу, аны жанагы ксерокопия кылыш керек болуп калды. Ал арзан жазып берчү да. Аны ошо мен кайрылып, телефон чалып, ушундай бир китепти 2 күндө копия кылыш керек болот десем, мен ал отделде иштебей калдым эле, башка отделде иштейм деди да. Макул анда деп
телефонду коеюн деп атам, жайлы сурап койдум, кайсы отделге өттүң деп. Гез отделине өттүм дейт. А кандай сен гез чыгарасың азыр дедим да мен. Чоң бир типографияда иштейт экен да. Ооба дейт. А мен келип көрсөм болобу дедим да. Болот деди. Процессте. Бардым мен гез ким экенин билчүбүсүң да мен кандай чыгат экен, эмне болот экен дегем. Анан барып карасам көрсөттү. Мынантип жанагыдай макет кылат, анан макетти копия кылат, анан дагы эмнелерди сыйлап. Анан мен айттым, мынандай ошондой ватман бир чоң баракка мен макет эмне экенин да билчү эмесмин да. Макет дегенин көрүп, ушундай кылып келсем мен сен мага кесип чыгарып бере аласың дедим. Чыгарып берем деп. Акчасын төлөсөң болду. Анан үйгө барып бир жуманын ичинде жасап туруп, анан алып барып бердим. Анан алгачкы макала кандай болду эле? Эң алгач. Биз кечиктик деген макала болчу. Ким жазды эле? Мен өзүм жазгам. Биз кечиктик деп, анткени Латвияда, Литвада, Эстонияда, Ленинградда баары ушинтип жазып атат, а бизде эчтеме жок экен деп. Ушундай болчу биринчи макала. Анан тиражды берди да мага. Такси менен аны үйгө алып келдим, аны коюп кой, анан эмне кылам мен бул тиражды деп отурам деп. Таңгак эмелер. Үйдө жатат, тааныштарыма таратып бердим. Тааныгандарга, анан калганы жатат да. Анан эмне кылам деп анан билбейм да мен эмне кылыш керекти. Аны ошол кезде бир Москвада казак жигит бар болчу. Алмаз Естеков деген. Кийин Америкага эметип кетти. Эмиграцияга кетип калды. Аны ошол чалып калды телефон. Мен түрк элдеринин конгрессин өткөрүп атам деп. Москва деген мейманкана бар. Азыр бузулуп калды го, анын ордуна башка нерсе курду. Чоң мейманкана бар, болчу Кремль жанында. Ошол жакта өткөрүп атам, кел деди. А мен айтып калдым, а мен гез чыгардым дедим. Алып кел барып. Анан бир топ гезди салып алып бардым, барсам чын эле өтүп атыптыр. Ал кезде зал деген мындай жок азыркыдай. Азыр баары жанагы тойлорду, ресторанды өткөрүп калбады, же отелдеги бир эмени ижарага алып, чоң залды. Андай жок болчу ал кезде. Москвада дагы жок болчу, биякта гана эмес. Ал жанагы Олжас Сүлейменовдун ошол мейманканада чоң эмеси бар экен, номери. 2 бөлмөлүү чоң аябай. Ана ошол жерде өткөрүп атыптыр, сүйлөшүп алып тиги байке бере туруңуз деп. Ошол жакта өткөрүп атыптыр. Ошол жерден мен Жипар Жексеев менен таанышып калдым. Аны чакырыптыр. Мен таанычы эмесмин. Анан мен Кыргызстандан мындайт деп экөөбүз таанышып, анан ошол жерден Алмаз жанагыларды таратып берди. Баары Кавказдан келген, Якутиядан келген эмелер да, тиги кимдер дагы татар, Крым татарлары баары, гагауздар. Анан тараткандан кийин анан сүйлөшүп ошол жерден аны эметип, конгресси бүттү. Анан Жипар экөөбүз эметип каяка токтодуңуз дедим да мен, кайсы мейманкана десем, иш жака эртең менен учак менен келип, ушул жака келдим деди. Анан жүрүңүз деп мени үйүмө алып кеттим. Анан ошол жактан сүйлөшүп калып, анан ушундай кез чыкты эле десе, эмне таратар, кантип таратар мага бер деди. Бүт алып Бишкекке алып кетти. Анан кийин мен өзү Москвадан чыккан сандын баарын Бишкекке жөнөтүп турчумун. Агай, анан кийин канча бет болуп чыккан, анан кийин ичиндеги макалалардын бардыгын сиз жаздыңызбы? Же башка? Кээ бир адамдар жардамдашчу, жазчу. Мисалы үчүн мына Султан Усенов деген жигит архитектурный институтта иштечү. Кубат Чекиров ал кезде эмеде иштечү, студент болчу. Студент тиги журфакта МГУда ошолорду жазып эметчи. Сүрөттөр менен өзүм тартчумун. Жакшы. Анан 1980-жылы Ирина азыр, 1980 жылы Минск шаарында сиз карате боюнча машыктыруучу наамын алган экенсиз да? 1980-81 жылдары. 81 жылдары. 80 жыл Ташкент. Ташкент 2 аралыктын ичинде ошол 1 жыл ичинде сиз машыктыруучу наамын алган экенсиз да. Карате жаатындагы кандай жетишкендиктер дагы болду эле? Кара курдун ээси деп да уккам да сизде. мунун баарына сиз кантип жетиштиңиз? Мага аябай кызык болуп атат. Физик, каратист, журналист. Эми ошондой эме болчу. Ошол кез жаш энергия бар, анча-мынча анчалык эмес. Азыр дагы машыгасызбы? Анчалык эмес. Мисалы, биздин эми бул программа көңүл ачуучу программа да. Анан кийин сиздин бир кандайдыр бир көнүгүү же балким мен өтпөй эле коеюн. Ал кезде 78-жылы пайда болду го. Карате Москвада пайда болгон. Бишкекте 2 же 3 гана машыктыруучу болгон экен.
Нефедов, Пахомов деген, анан үчүнчүсүнүн Тейфуров. Тейфуров 3 гана адам. Машыктыр чекен монополия болгон. Анан биз мектепте чогуу окуганбыз. Кийин университетте чогуу окуп калдык. Анан Москвада аспирантура чогуу окуп калдык. Темир Турузбеков деген жигит бар эле, өтүп кетти. Анан ошол Москвада ада физик, анан аспирантурада окуп жүргөн, ошонун институтунда Чермет деген институт бар болчу, НИИ Чермет деген. Бир машыктыруучу машыктырган, кийин китеп жазып белгилүү адам болгон Кравченко деген. Анан ошонун эмесинде секциясында машыккан, анан мен да барайын десем институтка киргизчүмүз. Аябай мындай секретный деле эмес, бирок мындай жабык институт болчу. Бара албай жүрчүмүн. Анан ошол кезде Штурмин деген адам болгон, азыр эле бар, Алексей Штурмин деген, ал карате боюнча чоң мектеп ачкан экен да. Кийин ал Центральная школа карате деп аталып калды Москвада. Анан ошонун 10 чакты өзүнүн эмеси бар болчу, Кыйын деген шакирттери. Анан ошолордун бири менен Темир барып сүйлөшүп эметип калган экен да. Анан макул келгиле деп туруп, мени кошо алып алган, экөөбүз барып ошондо машыгып калганбыз. Виталий Пак. Атактуу адам, СССРдин чемпиону болгон, Москванын чемпиону болгон. Анан ошондо 79-жылы биринчи Москванын чемпионаты болду. Ошондо да Пак жеңди, биз ошону машыгып калганбыз. Аны элдин баары айтчу, ошол кездегилер СССР боюнча эң кыйын каратист деп да. Анан ошондон Темир эмесин бүтүп, аспирантурасын бүтүп бияка келди. Бишкекке, мен ошол жакта иштеп калдым. Калып Москвада. Анан ал бияка келгенде жанагы 3 адам менен эметет да, атаандаштык болот да. Мен секция ачайын десе, сен кимсиң? Сени биз тааныбайбыз, мына биздин гана секция бар деп, Тейфуров МВДда эметкен тиги секциясы болгон, ошонун башчысы го, спорт бөлүмүнүн МВДнын. Ошонткени анын баарын жайлаптыр да Темир, баягы силерден мен кыйын билем деген сыяктуу кылып. Мисалы үчүн мына Жомарт Отурбаев жөнүндө да мен физик болгон үчүн аны да тааныйм да. Айта кетейин, ал Жомарт, анан Отурбаев, анан Эрик Чукоев деген эки физик Москвадан бүтүп келет, аспирантураны кандидат болуп, анан келип бияка иштесе академияга. Секция эме бар да, тиги институттун ичинде семинар. Семинарда кыргыз адамдар көп сүйлөй албай эле, башкалар сүйлөчкөн да. Кыйын болуп, биз бир да сөз айта алчу эмеспиз дейт да. Тигилери баарын бийлеп эле, бул тигиндей, бул мындай эле семинар ушинтип өтчү дейт. Басынып турчу. Басмырлаган сыяктуу ушундай да. Анан Эрик менен Жомарт келгенде биринчи эле семинарга катышканда тигилер баягыдай эле ошентип сүйлөп атат дейт. Анан эле Эрик туруп, андай эмес деп эле чыгып эле аны кагып салды дейт. Анан башка бирөө чыгып семинар сүйлөсө, Жомарт чыгып эле андай эмес, мындай эмеспи деп ошондо биздин эмес көтөрүлүп калды дейт да, духу. Тигинде дагы ошондой болуп калып атат. Жанагы Пахомов, Нефедов, анан Тейфуров деген өзү улуту боюнча түрк. Кийин Түркияга кетип калды окшойт, миграцияга көрүнбөй калды. Ошолор биз гана эметебиз деген да, тиги эч ким катыштырбайбыз, биз гана өткөрөбүз. Анан Темир келип, анан өзүнчө ачып, кыргыз балдарды алып секциясына машыктырып, анан кийин Кыргызстандын карама командасынын башкы тренери болгон Темир Турузбеков. Андан кийин дагы кулатуу деген спортту түзгөн. Бүт жана Япониянын самбонун, орустардын самбосунун, кытайлардын кунфусунан алып кошуп жүрүп, анан кулатуу деп терминдердин баарын кыргызча кылып, мисалы үчүн мындай муштаганды чокудзуки дейт эмеден, японча чокудзуки. Аны найза деп койгон. Чокудзуки. Деген ошолдур, урган нерсени да, турган нерсени. Мынандай нерсени кылыч деп койгон. Мындай. Минтип урган нерсени. Анткени кылыч эмне үчүн монтуп турушат дайыма? Эмени тек салмакты сакташ үчүн да. Анан сөзсүз тизе бүгүлүп туруш керек. Түз тизе болбош керек. Анан мисалы үчүн Маваши Гири деген бут менен урмай бар, мына айлантып келип урмай. Мамаша же Маваши. Аны мен кичинекейинде Мамаша дейт. Кээде шынын ордуна сы деп сүйлөйт. Маваши дейт кээде. Маваши же Маваши. Аны мынантип урат да, бутту айлантып. Аны кыргызча эмне деп атаган Темир?
канча ойлойсуңар? Мин деп койгон. Атка минип атканда бут ошентет. Так ошондой да траекториясы. Аттан түшүп аткандагысы урама башы дейт эмени тиги японча. Обратный мавашы деген мааниде да. Ура, аны түш деп койгон жөнүндө. Аттан түш. Бүт кыргызча ушундай нукура кыргызча сөздөрдөн алып, которбой тигилердин немесин, анткени орусчада жанагы мавашы кири дегенде круговой удар ногой деп айтат. Круговой, боковой удар ногой деп. 4 сөз менен. А берки урамавашы дегенде обратный круговой удар ногой деп айтат орусчада которгондо. А бул жөнүндө түш мин деп койгондо ушу сыяктуу. Аны ошол эмнеден биз баягы баштап алды, ал келип ушинтип секция түзгөн, а мен тияктуу эметип калган. Мына ошондо чогуу биз 80-жылы Ташкентте биринчи карате тренерлерин аттестация кыла турган семинар болгон. Бүт СССРден чогулган баары, Грузия, эмне тиги Украинадан баары келип, ошондо биринчи эме болгон Ташкенттин алдындагы Чирчик деген шаарда. Андан кийин экинчиси Минскте болгон. Минскинин алдында аябай чоң олимпийский резервдин бир стадион эмеси бар, спорт комплекс Стайки деген. Ошо 81-жылы ага барып, аны 2 жолу ошондо аттестациядан өткөм мен ошол кезде. Анан Москвада эме ачып, секция ачып, анан машыктырып жүрдүм мен. Күндүз академияда иштеп, кечинде спорт мектебинде иштеп, номер 3 спорт мектеп болчу, анын директору атактуу дагы адам Рудман деген киши болчу, самбо боюнча дүйнөнүн чемпиону болчу. Аны ошол эки жерден тапкан акчаны чачып ушул акча. Эң сонун баракелде. Агай, сизге ушунча убактыңызды бөлүп келгениңизге рахмат айтабыз. Дал ушул учурда өзүңүздүн жакшы каалоо тилектериңизди эркин микрофон бермекчибиз. Ооба, ага чейин бир кыскача суроо бере кетели. Негизи биз жумушка келгенде дайыма жумушта болобуз да, таң эрте, кечинде деле, анан кийин баарынан эрте келип, кечинде баарынан кеч кетесиз да. Анан ушул жумушта деле калып калган учурлар болот, дегеле канча саат жумушта болосуз? Азыр эле. Силер келердин алдында 1 минут мурда келип мен келди деп көрүп калсын дейм. Силер кеткенден кийин мен кетип калам. Жакшы. А кечинде жумушуңуз канчаларда бүтөт? Кечинде канчаларда кетесиз көбүн эсе үйгө? 14. Мына. Дайыма. Баракелде. Билбейм, андай ар кандай болуп калат, албетте. Жакшы. Келиңиз анда эркин микрофон сизге. Эмне демек эле, мен биз спорт жөнүндө сүйлөшүп калдык, физика жөнүндө, журналистиканы эметпей калдык. Эчтеме деп сүйлөшпөй калдык. Мен ушу журналисттерге кайрылып айтып элем, кичине эмени сыйлап, адистигиңди, тандап алган адистигиңди. Бизде азыр сатылма журналистика көп болуп кетти. Заказ менен иштегендер көп болуп кетти. Аябай баары эле ошону эметип калды. Анан өздөрү журналист болбой эле бирөөнүн айтканын гана айта берет. Анын үчүн пресс-конференция өткөрөт, мактанат бирөө, мисалы үчүн бир министр келип пресс-конференция эмне үчүн өткөрөт? Мен муну кылдым, мен тигини кылдым деп, кемчилигин эч качан айтпайт да. Атайын ошон үчүн ойлоп чыгарылган пресс-конференция деген, брифинг дегенин баары. Ошолорго барып алып эле ошол министр эмне десе ошонун баарын эле кайталай беришет. Анан баары сонун болуп калат. Эске жазылганда, чындыгында андай эмес. А башкалар болсо тескерисинче чукуйт. Жаман жерин издеп, жакшы жагын жазбай. А бирок журналист өзүнүн кесибин сыйласа, жанагыдайларга барбай, сатылбай, коомду алдыга сүрөп, анан жанагыдай тарбиялоо иши сыяктуу болсо да, агартуу, тарбиялоо эмес, агартуу кылып да. Ошондой кылса, анткени чет өлкөгө барат журналисттер көп, тигини көрөт, муну көрөт, жөн эле бир кабинетте отура бербейт. Ошолордун баарын бириктирип, тажрыйбаны анан кантип биз алдыга жыла алабыз деген сыяктуу болсо, анан ынтымак болсо эки ар башка басылмалардын, телеканалдардын ортосунда, мисалы үчүн мына бир нече жыл мурда Барак Обама президент болуп турган кезде аны интервью кылабыз дептир, бир нече телеканал. Анан баары тең болуш үчүн ошо бир күн, 2 күндүн ичинде баарына барып келмей экен да, студияларына барып, бүгүн бир 3-4 каналга, эртең дагы 3-4, анан баарына бир берген болот да, бир убакта баарына тең кылып берген интервью. Жөн эле бир каналдан, биздики дайым эле бир канал чыгат да, биздин президенттер. Анан ошолордун арасында, жана телеканалдардын арасында Fox News деген телеканал. Ал мындай бир кичине өкмөткө каршы айткан, анан мындай правый да, мындай правый деп коет эмеспи, левый, правый да, солчул, оңчул деген, ошо оңчулдар да, реакционный деген сыяктуу. Анан аны ушу тизмеден көрүп, Обама айткан экен, буларга мен барбайм деп.
Эми жазанчылар макул деп аны чийип салышкан, башкаларга барат. Андан башкалар деле көп телеканалдар, анан ошону угуп калып, башка телеканалдар Fox News'ты жаман көрсө дагы, эгерде президент ага барбаса, бизге да келбей койсун дептир. Ынтымагы? Кандай ынтымак. Анан жанагынтип башка атактуу телеканалдар ошентип атса, бүт Америкага эметкен аймагына эмелери жеткен, сигнал жеткен телеканалдар. Ошондой бирөө айтып, экинчиси айтып, менимче азыр точно так эсимде жок. CNN да бар болуш керек ичинде. Анда бизге да келбей болсун, тияка эмне үчүн тең эмес деп. Дегенде анан ойлонуп, анан макулданып ага да барган экен Fox News. Ушундай ынтымак болсо. Журналистик ынтымак, Рахмат айтабыз сизге, агай. Бар болуңуз. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто белгилүү журналист, жанагы өзүнүн кесибин сүйгөн инсан болду. Нарын Айып албетте. Албетте биз сиз менен жүз көрүшүп байгылмай, курганыңызга ушунчалык биз дагы болсо сыймыктанатабыз. Бар болуңуз. Ийгиликтерди каалайбыз сизге дагы да болсо. Ал эми ардактуу көрүүчүлөр, эч кайда алыстабаңыз. Алдыда пайдалуу кеңештер рубрикасы, андан соң кайрадан көрүшөбүз.